Мен эң чоң фанатым мен атам да. Атам менин видеолорумду көрөт, лайк басат, комментарийлерди окуйт дебеймби. Анан эмедетти айтат да атам, че кызым, жерде мынтип сүйлөп коюпсуң, жерде тигинтип сүйлөп коюпсуң, же чачың саксайтпай кичине жоок салынып жүрсөң деген сыяктуу нерселерди атам айтып турат. Ошон үчүн кээде саксайып, кээде жоок салынып чыгып атканым дагы ошол себептен. Анан өткөндө мага бир эже байланышка чыкты да, ушундай ютубтан, тиктоктон, инстаграмдан ушинтип аккаунтту кантип создавать этиш керек, анан кантип мындай профессионально иштеш керек, ошонун жол жобосун үйрөтөм. Анан кээ бир келиндер мисалы үчүн үйдө эле отурат, бирок өзүнүн түрүн көрсөткүсү келбейт. Мисалы мен чыгып атпайм, ушундай түрүн көрсөткүсү келбейт, просто товар сатам, бир нерсе сатам деген сыяктуу кыздар болсо, мен ошолорго ютубтан акча тапканды үйрөтөм дейт. Анан хорошо деп, анан мен аккаунтумду алып ошо тиктокко киргизиптир. 4 күндүн ичинде бир 100 миңге жакын көрөрмандар көрүптүр менин видеолорумду. Мен өзүм билбейм, аны көрсөтүп атпай, сүйүнчүлөпчү. Ошондой болуп мындай тез результатка чыккыңар келсе, ютубту үйрөнгүңөр келсе, анда ошо сүйүм деген эжени сиздерге сунуштайм. Аябай кыргыз тилинде мындай нукура сүйлөгөн, анан жакшы түшүндүргөн эже экен да. Мен ал эже менен иштешип башталып, өзүм да мындай мен активныймын десем, ал эже менен өткөн гиперактивка экен. Мен кыйналып кетип атам, ал жөнөткөн маалыматтарды мен переработка кыла албай, деп кыйналып кетпей, сүйүм же мен мери түшүнбөй калып атам деп атам да. Ошон үчүн бул жалган дүйнөдө адам дейт төрөлгөндөн өлгөнгө чейин билим алыш керек дейт да. Билим алуу бул бешиктен кабырга чейин дейт. Ошон үчүн мен дагы билим алуунун үстүндөмүн, дайыма үйрөнгүм келет. Мен билген нерсемди мен муну билем дебейм. Ошол адамдын көңүлүн ортко койбош үчүн билбейм, сиз айткандан үйрөнбөдүм, кандай сонун нерсе деп ала берем, өзүмө сиңире берем. Ошон үчүн ушул сүйүм эженин аккаунтуна катталсаңыздар, кирсеңиздер, көп пайдалуу, жакшы маалыматтар бар. Анан мага ошо жаккан жери муну ютубтан жакшы кирешеге чыкса болот деп атпайбы? Буга бизге мисал катары эме бар, жанагы Дибиллионс деген Кыргызстан чыккан, жана My name is Чикки деп мисалы дүйнө жүзүн багындырбады, Америкага чейин видеолор чыгып, дүйнө жүзүн багындырып, уже канчанчы золотой кнопкаларын алып атат, кыргыз жигиттери. Ошон үчүн почему бы нет? Кыргыз негизи кыйын, кыргыз негизи кыраан болот. Биз бир жерди кармаган жерибизден кан чыгарабыз да, ийгиликти любой жерден биз жарата алабыз. Ошон үчүн давайте кыздар, миллион, триллион окуган курстарыңыздардын жыйынтыгын чыгарыңыздар. Мындай по-любому ар бир адамдан окуп отуруп, в конечном итоге бир жерде остановка болот экен. Ошол остановкадан бир адам сени упаковать этип андан кийин чыгарат экен да. Поэтому сиздерге жаман аккаунттарды сунуштабайм, дайыма пайдалуу аккаунттарды сунуштаймын. Мен эң чоң фанатым мен атам да. Атам менин видеолорумду көрөт, лайк басат, комментарийлерди окуйт дебеймби. Анан эмедетти айтат да атам, че кызым, жерде мынтип сүйлөп коюпсуң, жерде тигинтип сүйлөп коюпсуң, же чачың саксайтпай кичине жоок салынып жүрсөң деген сыяктуу нерселерди атам айтып турат. Ошон үчүн кээде саксайып, кээде жоок салынып чыгып атканым дагы ошол себептен. Анан өткөндө мага бир эже байланышка чыкты да, ушундай ютубтан, тиктоктон, инстаграмдан ушинтип аккаунтту кантип создавать этиш керек, анан кантип мындай профессионально иштеш керек, ошонун жол жобосун үйрөтөм. Анан кээ бир келиндер мисалы үчүн үйдө эле отурат, бирок өзүнүн түрүн көрсөткүсү келбейт. Мисалы мен чыгып атпайм, ушундай түрүн көрсөткүсү келбейт, просто товар сатам, бир нерсе сатам деген сыяктуу кыздар болсо, мен ошолорго ютубтан акча тапканды үйрөтөм дейт. Анан хорошо деп, анан мен аккаунтумду алып ошо тиктокко киргизиптир. 4 күндүн ичинде бир 100 миңге жакын көрөрмандар көрүптүр менин видеолорумду. Мен өзүм билбейм, аны көрсөтүп атпай, сүйүнчүлөпчү. Ошондой болуп мындай тез результатка чыккыңар келсе, ютубту үйрөнгүңөр келсе, анда ошо сүйүм деген эжени сиздерге сунуштайм. Аябай кыргыз тилинде мындай нукура сүйлөгөн, анан жакшы түшүндүргөн эже экен да. Мен ал эже менен иштешип башталып, өзүм да мындай мен активныймын десем, ал эже менен өткөн гиперактивка экен. Мен кыйналып кетип атам, ал жөнөткөн маалыматтарды мен переработка кыла албай, деп кыйналып кетпей, сүйүм же мен мери түшүнбөй калып атам деп атам да. Ошон үчүн бул жалган дүйнөдө адам дейт төрөлгөндөн өлгөнгө чейин билим алыш керек дейт да. Билим алуу бул бешиктен кабырга чейин дейт. Ошон үчүн мен дагы билим алуунун үстүндөмүн, дайыма үйрөнгүм келет. Мен билген нерсемди мен муну билем дебейм. Ошол адамдын көңүлүн ортко койбош үчүн билбейм, сиз айткандан үйрөнбөдүм, кандай сонун нерсе деп ала берем, өзүмө сиңире берем. Ошон үчүн ушул сүйүм эженин аккаунтуна катталсаңыздар, кирсеңиздер, көп пайдалуу, жакшы маалыматтар бар. Анан мага ошо жаккан жери муну ютубтан жакшы кирешеге чыкса болот деп атпайбы? Буга бизге мисал катары эме бар, жанагы
Дибиллионс деген Кыргызстан чыккан, жана My name is Чикки деп мисалы дүйнө жүзүн багындырбады, Америкага чейин видеолор чыгып, дүйнө жүзүн багындырып уже канчанчы золотой кнопкаларын алып атат, кыргыз жигиттери. Ошон үчүн почему бы нет? Кыргыз негизи кыйын, кыргыз негизи кыран болот. Биз бир жерди кармаган жерибизден кан чыгарабыз да, ийгиликти любой жерден биз жарата алабыз. Ошон үчүн давайте кыздар миллион триллион окуган курстарыңыздардын жыйынтыгын чыгарыңыздар. Мындай по-любому ар бир адамдан окуп отуруп в конечном итоге бир жерде остановка болот экен, ошол остановкадан бир адам сени упаковать этип андан кийин чыгарат экен да. Поэтому сиздерге жаман аккаунттарды сунуштабайм, дайыма пайдалуу аккаунттарды сунуштаймын.